Ажарлуу айымдар 40 жаштан кийин биздин терибизге өзгөчө кам көрүү керек десе ынансаңыздар керек. Анткени буга чейинки пайдаланып жүргөн каражаттарыңыздар мурдагыдай азыр таасир бербей калды, канчалык кымбат болбосун да. Мунун себеби биздин тамак сиңирүү жана гормоналдык системабызда жатат. Кандайча? Тамак жаш өдөлөгөн сайын тамак сиңирүү дагы жайлай баштайт да. Анткени биздин ушуга жооп берген органдарыбыздын иши начарлайт. Мисалыга өт коюлуп, мурдагыдай танбай, же болбосо таптакыр алдырып салдыңыз да. Майларды сиңире албай каласыз. Майлар бизди нымдаштырып турат. Ошондой эле биздин терибизге өтө керек болгон витамин А, Е булар майда эрүүчү витаминдер болуп эсептелет да. Ушуларды дагы сиңире албай калабыз тамак менен кирсе деле. Жана бизди сулуу кылган, бизди жашарткан эстроген деген аялдардын гормону бар. Алар дагы толугу менен ошо майдан түзүлөт. Андан сырткары ошол эле тамак сиңирүү процесстеринде жеген тамагыбыздан азыктарды алууга жардам берген ферменттер бар. Алар ашказаныбызда, уйку безибизде өндүрүлөт жана аздыр көптүр ичегиде да. Ушул органдарыбызда, мисалы үчүн ашказаныбыздын кычкылдуулугу начарлап кетти, уйку безиңизде сезгөнү пайда болду. Ферменттер мурдагыдай өлчөмдө бөлүнүп чыкпай калдыбы, демек жанагы жеген тамагыңыз түп-түз эле кайра чыгып кете берет экен, азыктуулугу жок болуп калат да. Мисалга эт жесеңиз, аны аминокислоталарга ажыратып, жанагы ферменттер кайра белокторду түзгөнгө даяр кылып коет да. Ал белоктор биздин терибизге керек, бул негизгилер коллаген менен эластин жабыркайт экен. Экинчи маселе жеген тамагыбызда бул эгерде өтө көп таттууларды жей турган болсоңуз, ошол эле жана белокторубуздун баардыгы бири-бирине чапташып калат. Тырыштар көбөйөт да. Аябай тереңдеп кетет. Коллаген менен эластин жабыркайт. Ошондой эле суюктуктарыбыз деле, кан деле коюлуп кетет, чуркабай калат. Демек дагы деле жанагы керектүү нерселер клеткаларыбызга жетпей калат да. Үчүнчү фактор бул сезгенүү процесстер көбөйөт жаш өйдөлөгөн сайын, себеби денебиздин жанагы өзүн өзү тазалоочу функциясы дагы жайлай баштайт, кыймылыбыз азаят себеби. Прогирин деген дефекти бар белок клетканын ичине кирип алып, клетканы бузуп жара баштайт дагы, жанагы карылык процесстерди аябай тездетип жиберет да. Жана витаминдердин дефицити, таңкыстыгы. Тамагыбыз дагы деле келип туруп, өтө калориялык болуп, бирок азыктуулугу начар боло турган болсо, Б тобундагы витаминдер сулуулукка жооп берген. Витамин С таңкыстыкка учурайт. Анан эң акыркысы, жана айтып өттүм, эстроген. Байкасаңыздар, климакстан кийин аялдар аябай тез карып кетишет да. Себеби эстроген жанагы эле коллаген менен эластиндин синтезделишин стимулдаштырып, жана биздин бүт терилерибизди нымдаштырып турат. Мына ушундай экен, мурдагы нерселер эми өтпөйт экен. Эми бир башкача ыкма менен иштешибиз керек да, эгерде сулуулугубузду узагыраакка сактап тургубуз келсе, жаштыгыбызды да. Ал кандай ыкмалар экен? Тыңдаңыздар. Биринчиси, туура тамактанууга өтөбүз, туура режимге өтөбүз. Туура тамактануу менен жана тамак сиңирүү органдарыбыздын ишин жөнгө салуу менен, бул жөнүндө дагы мен чыгарылыштар жасагам, көрсөңүздөр болот издеп. Убагында уктап, себеби жана гормондор иштелип чыгыш керек, ошондой эле клеткаларыбыз жаңыланып турушу үчүн да. Суунун көлөмүн керектүү өлчөмдө ичип, кыймыл жасап, жана кийинки чечим, жана себептерин дагы айттым го, ошолорго жардам бере турган Хронолонг деген серия пайда болду Siberian Wellness компаниясында. Курамын изилдеп көрүп эле аябай билбейм, аябай сүйүндүм да. Жанагы себептердин баардыгына таасир этет экен депчи. Курамында B9 витамини да, фолий кычкылы дейбиз. Бул болгондо дагычы жөн эле жанагы синтетикалык жол менен өндүрүлгөн жок. Соядан ферментация жолу менен сыгылып алынып туруп патенттелген формула булчу. Эмне кылат? Жанагы
клеткаларыбыздын жаңыруу жөндөмдүүлүгүн, жаңылануу жөндөмдүүлүгүн тездетет. Эгерде мурун 20 жашыңызда теринин жаңылануусу 28 күндө ишке ашса, 40 жашта 2 айда зорго жүрөт. Ал эми 60ка чыкканда бул процесс 3 айга созулуп кетет. Анда дагы эптеп-септеп да. Көрдүңүзбү? Мына бул жердеги B9 витамини ошол жаңыруу процесстерди күчөтөт клеткалардын. Андан кийин ультрафиолеттен сактайт. Дагы бир фактор бизди карытып жиберген да, күндүн жаман нурлары. Жана терибиздин дагы жанагы лифтинг эффект деп коет го. Тартылуучу, тартып турганга жардам берет. Экинчи компонент мындагы жанагы сезгинүү процессинин күнөөкөрү болгон прогерин белокту ооздуктай турган, азыр карап алайын, пептид прогелин деген формула экен. 3 аминокислота жана прогеринди жок кылып турат экен да. Ошонун эсебинен анан жана терибизде эпидермистин айрыкча эң үстүңкү бөлүгүндө тез эле таасири көрүнөт экен да. Бул клиникалык жактан тастыкталган айымдар. Кайра жанагынтип сыноолор өткөрүлгөндөн кийинки да. Кийинки компонент галакта арабинан дейт. Бул табигый полисахарид, жанагы ийне жалбырактуулардан алынат. Эмне кылат? Жашартат, регенерация кылат. Ошондой эле коллагендин синтезделишин стимулдаштырат, антиоксидант катары кетет. Антиоксидант деген жана терилерибизди, клеткаларын кычкылданып кетүүдөн сактайт. Ошондой эле мында дагы лифтинг эффект бар. Кийинки болсо бул ниацинамид. Бул B тобундагы витаминдер ичинде эң алдыңкы орунда турат, солулук үчүн жооп берген. Ошондой эле караңыздар, эми эң негизгиси бул фитоэстрогендер бар. Хронолог ошол эстрогендер менен аналогы жок продукт деп айтсам болот. Булар эстроген дегенде гормон деп коркуп кетпеңиздер. Булар табигый өсүмдүктөрдөн алынган. Өсүмдүктөрдө эми табиятта бизде жанагы люцерна, беденин гүлүндө, сояда кездешет эмеспи? Бул жерде бул өсүмдүктөр эмес экен, дагы бир башкача бир өзгөчө айырмаланып турган, айрыкча Таиландда көп кездешет экен өсүмдүк бар экен. Pueraria mellifica деген. Мына ошодон алыныптыр эстрогенчи. Эмне кылат эми бул? Бул биринчиден жанагы сигнал берет, коллаген менен эластинди ойготот, мотивация берет, жанагылар иштеп баштайт. Биринчиден, экинчиден эстроген деп атпайбы, нымдаштырат. Пленка пайда болот терибиздин үстүндө, ал жанагы ичибиздеги нымдуулукту бууланып кетүүдөн сактап турат да. Жана ошондой эле гиперпигментация, кары жаш өйдөлгөн сайын байкасаңыздар териде ар түрдүү тактар пайда боло баштайт да. Мына ошодон дагы сактайт да. Билбейм, мен үчүн билбейм, ушундай бир сонун табылга болду. Жетпей калдым. Күндүзгүсүн ала албай калдым, түнкүсүн алып койдум. Күндүзгүсү бар, жана декольте үчүн дагы каражат чыкты да. Мына ушул нерсени сөзсүз түрдө пайдаланып көрүңүздөр. Кантип кандай алам дей турган болсоңуздар, мен шилтеме таштап коем. Жана дагы шилтемени эмнеге таштайм? Мүмкүн кээ бир терминдер сиздерге түшүнүксүз болушу мүмкүн. Эстроген, аялдардын гормондорунун, өзүңүздөрдүн организмиңиздердин кандай иштегенин, сиздерге жаш анан сулуу болуш үчүн эмнелер жардам бергенин билип алсаңыздар оңой болот да. Карылык менен күрөшүүчү ал видеону да таштап коем. Саламатта калыңыздар.